15-бөлүм. Шемуэль Шабулга мындай деди: Теңир өз эли Ысрайылдын үстүнөн сени падыша кылып майлоого мени жиберген. Эми Теңирдин үнүнө кулак сал. Себайот Теңир мындай дейт: Мен амалыктыктардын Ысрайылга эмне кылганын, ал Мисирден келе жатканда жолдо ага кандай каршы чыкканын эстедим. Эми бар да амалыктыктарды талкала. Анын эмнеси бар болсо ошонусунун баарын жок кыл. Аны аяба, эркегинен аялына чейин, өспүрүмүнөн эмчектеги баласына чейин, өгүзүнөн коюна чейин, төөсүнөн эшегине чейин кырып сал. Шабул элди чогултуп, Телайимде сынап чыкканда Ысрайылдыктардан 200 000, Жүйүт уруусунан 10 000 жөө аскер болду. Анан Шабул амалыктыктардын шаарына жетип, өрөөнгө буктурма койду. Анан ал кейниликтерге мындай деди: Мен силерди амалыктыктар менен кошо кырып салбашым үчүн алардын арасынан бөлүнүп чыгып кеткиле. Анткени силер Ысрайылдыктарга Мисирден келе жатышканда жакшылык кылгансыңар. Ошондо кейниликтер амалыктыктардын арасынан бөлүнүп чыгышты. Ошондо Шабул амалыктыктарды Хабиладан тартып, Мисирдин алдындагы Шур аймагына чейин талкалады. Амалыктыктардын падышасы Агакты тирүүлөй колго түшүрдү. Ал эми бүт элди кылычтап кырды. Бирок Шабул жана эл Агакты эң жакшы койлор менен өгүздөрдү, боордолгон коозуларды, баардык жакшы нерселерди жок кылууну каалашкан жок. Начар жана эч нерсеге арзыбаган нерселерди гана жок кылышты. Ошондо Шемуэлге Теңирден мындай сөз болду: Мен Шабулду падыша кылып койгондугума өкүнүп жатам. Анткени ал менден бурулуп кетти. Менин сөзүмдү аткарган жок. Ошондо Шемуэль кайгыга батып, түнү бою Теңирге сыйынды. Шемуэль эртең менен эрте туруп, Шабулга жолукканы жөнөдү. Шабулдун Кармелге чыгып, өзүнө эстелик тургузуп, Гилгалга түшкөнүн Шемуэлге билдиришти. Шемуэль Шабулга келгенде, Шабул ага мындай деди: Сага Теңир батасын берсин. Мен Теңирдин сөзүн аткардым. Шемуэль ага: Анда эмнеге мага койлордун маараганы, өгүздөрдүн өкүргөнү угулуп жатат деди. Шабул ага: Буларды амалыктыктардан алып келишти. Сенин Кудай Теңириңе курмандыкка чалуу үчүн эл эң мыкты койлор менен өгүздөрдү өлтүрүшкөн жок. Башкасын кырып салдык деп жооп берди. Ошондо Шемуэль Шабулга: Кое тур, түндө Теңир мага эмне деп айтканын сага айтып берейин деди. Шабул ага: Айт деди. Шемуэль мындай деди: Ысрайыл урууларынын башчысы болгонуңда, Теңир сени падыша кылып майлаганда, сен өзүңдү кичинекей эле адаммын деп эсептечү эмес белең. Теңир сени бар, күнөөкөр амалыктыктарды кыйрат, аларды кырып жок кылгыча согуш деп жөнөткөн. Эмне үчүн сен Теңирдин тилин албай, олжого жутунуп, Теңирдин алдында жаман иш кылдың? Шабул Шемуэлге мындай деп жооп берди: Мен Теңирге тил алдым. Теңир жиберген жакка барып, амалыктыктардын падышасы Агакты алып келдим. Амалыктыктарды болсо кырып салдым. Бирок эл Гилгалда Кудай Теңириңе курмандык чалуу үчүн колго түшкөн олжонун, койлордун, өгүздөрдүн эң жакшыларын алды. Шемуэль мындай деди: Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар, башка курмандыктар кантип эле Теңирге тил алуудан артык болсун? Тил алуу курмандыктан артык, баш ийүү кочкорлордун майынан артык. Анткени моюнсун бастык сыйкырчылыктай эле, каршы болуу бутка табынуучулуктай эле күнөө. Сен Теңирдин сөзүн четке каккандыктан, падыша болбошуң үчүн ал да сени четке какты. Шабул Шемуэлге: Мен күнөө кылдым. Анткени Теңирдин буйругунда сенин сөзүңдү да аткарган жокмун. Элден коркуп, алардын айтканын кылдым. Эми менин күнөөмдү кечир, мени менен кайт, мен Теңирге табынайын деди. Шемуэль Шабулга: Мен сен менен кайтпайм, анткени сен Теңирдин сөзүн четке кактың. Ысрайылга падыша болбошуң үчүн Теңир да сени четке какты деди. Анан Шемуэль бурулуп кетмекчи болду. Бирок Шабул аны этегинен кармаганда этеги айрылып кетти. Ошондо Шемуэль мындай деди: Теңир бүгүн сенден Ысрайыл падышачылыгын тартып алып, аны сенден жакшы жакыныңа берди. Ысрайылдын ишенимдүүсү жалган айтпайт, өкүнбөйт, анткени өкүнгүдөй ал адам эмес. Шабул: Мен күнөө кетирдим.
Бирок сенден суранам, бүгүн элимдин аксакалдарынын жана Ысрайылдын алдында мага урмат көрсөтүп, мени менен кайт, мен Кудай Теңириңе табынайын деди. Ошондо Шемуэль Шабул менен кайтып келди. Шабул Теңирге табынды. Андан кийин Шемуэль Амалыктыктардын падышасы Агагты мага алып келгиле деди. Титиреген Агаг Шемуэлдин алдына келип, чын эле өлүм ачуусу өтүп кеттиби деди. Бирок Шемуэль, сенин кылычың аялдарды балдарынан кандай ажыратса, аялдар арасында сенин энең да уулунан ошондой ажырасын деди. Ошентип Шемуэль Агагты Теңирдин алдында Гилгалда жара чапты. Анан Шемуэль Рамага кетти. Шабул болсо өзүнүн үйүнө, Шабулдун гибасына кетти. Шемуэль көз өткөнчө Шабул менен көрүшкөн жок. Бирок Шемуэль Шабул үчүн кайгырды. Себеби Теңир Шабулду Ысрайылга падыша койгонуна өкүндү.